Кыргызстан табият байлыгы мол, дары өсүмдүктөргө бай өлкө. Илимпоздордун айтымында бул жерде миңдеген өсүмдүктөрдүн түрлөрү өсөт. Алардын бир бөлүгү адам саламаттыгына пайдалуу дары өсүмдүктөр. Биз бүгүн Адис менен бирге дары өсүмдүктөрдү жакындан таанып билүү үчүн жолго чыктык. Бара турган жерибиз Улуттук Илимдер Академиясына тиешелүү дары өсүмдүктөрдү өстүрүп сыноодон өткөргөн Аян. Аян Жаңы Жер айылына жакын жайгашкан. Химия илимин өнүктүрбөйүн эч бир мамлекет өнүкпөйт. Бүт жаратылыш ресурстарыбызды биз переработка кылышыбыз керек. Мамлекеттик деңгээлде. Ошонун ичинде өсүмдүктөр да турат. Минеральный ресурстар ал өзүнчө чоң багыт. Өсүмдүктөрдө биз биринчи ушул баалуу өсүмдүктөр Кыргызстанда азыр 800 миң тегерегинде деген дары өсүмдүк бар деп регистрация болгон. Ошонун илимий медицинада 70 миң тегерегинде илимий медицинада признаны. Калган ошол 800 өсүмдүктүн баарын курамын изилдеп чыгыш керек. Ал жерде өтө баалуу өсүмдүктөр бар. Сыртка 1 килограммы азыркы күндө сырьевойдон 3 миң сомдон ошо 5-6 миң сомго чейин текейге чыгып кетип атат. Бирок бул өтө кымбат өсүмдүктөр да. Мамлекетке миллиарддаган сом алып келет. Бир жыл сайын. Жыл сайын бул өсүмдүк кайра өсүп калыбына келе берет. Бир 10 чакты өсүмдүк бар да, бүгүнкү күндө өтө чоң өлчөмдө заграницага чыгып кетип атат, өтө көп өлчөмдө. Бул калыпта кетсе, Кыргызстан бир 4-5 жылда ал өсүмдүктөр кызыл китепке кирип калат, керек болсочу. Нуралы агай 26 жылдан бери дары өсүмдүктөрдү изилдеп келген Адис, биология илимдеринин кандидаты. Ал ар дайым ишке ак халатын кийип келет. Бар эмемен иштейт. Халат 26 жыл аралыгында жайлоолорду түрө кыдырып, кайсыл аймакта кандай өсүмдүктөр бар экендигин аныктап чыккан. Адис өлкөдө дары өсүмдүктөрдүн көп түрү бар экендигин, алардын айрымдары таман астыбызда тебеленип жаткандыгын айтат. Алсак, топинамбур аттуу өсүмдүк кадимки кант диабетине чалдыккандар үчүн пайдасы бар. Бул жерде топинамбур өсүмдүгү өсүп атат мына. Топинамбурдун негизги пайдалануу жагы азыркы учурда заменитель сахара. Диабетиктер сахардын ордуна ушуну колдонсо болот. Мисалы, алар деле таттуу нерсе жегиси келет. Сахарды жесе көтөрүлүп кетет. Сахардын нормасы. Бул өсүмдүктү ошондо кадимкидей эле сахардын ордуна жесе болобу? Жесе болот. Ар кандай Кошуп, тамак ашка кошуп, өзүн жесе болот. Бышырып алып. Сахардын заменители. Бул берки сахардын нормасын көтөрүп ийбейт. Кыргызчасы эмне бул өсүмдүктүн аты? Так, земляная груша, топинамбурду жер грушасы, кыргызчасын чынында биле бербейм. Жөнөкөй эле жарандар үйүндө ошону эксе болобу? Болот, ар бир жаран эксе болот. Бул суук жерде деле өсө берет, бардык жерде өсөт. Кыргызстандын бардык 7 областында өсөт. Сонун турбайбы? Татып көрсөң Таттуу. Таттуу. Азыр бирди казып деле көрсөң. Кадимкидей эле кошуп, тамакка кошуп эле туурап жей берет. Өзүн деле тазалап туурап жесе болот, бышырып жесе болот. Сонун экен. Дай татып көрөйүнчү. Чын эле? Бул өсүмдүк негизи могул тамырынан чогултулган өсүмдүктөр физиологиялык активдүү заттарын өсүү процесси токтогон учурда жыйналат да.
Жинонун методикасы бар. Аха. Тамыр эсле, эгерде дары өсүмдүктүн тамыры чогултула турган болсо, серио катары өсүү процесси толук токтогондо, кеч күздө өсүмдүк курай баштаганда же эрте жазда кар кеткенде мондай жалбырак козголо электе ошол учурда жыйналат. Ошол учурда Негизи эле ушул тамыры пайдалуу өсүмдүктөрдүн баарын кеч күздө жыйнаш керекпи? кеч күздө жыйналыш керек. Кеч күздө өсүү процесси токтоп калган убакта жыйналат. Фаза покоя деп коет. Ошол убакта максимально накопление болот да веществонун баары. Вегетация башталганда уже эмеге кетет, жалбырак, стебли өсүү процессине кетет дагы, курамындагы заттын баары үстүнө чыгып кетет. Уже тамыр эме болуп калат. Пайдасыз. Камтыган заттар уже минимальный болуп калат да, аз өлчөмдө. Жалбырагы пайдалууларды кайсыл учурда жыйнайт? Жалбырагы пайдалуу же соцветия деп коет, гүлүн же общий жердин үстүңкү бөлүгүндөгү өсүмдүктөрдү үстүңкү бөлүгүн жыйнаган убакта, гүлдөгөн убакта жыйнайт өсүмдүктөрдү. Мисалы мачыха жалбырагын жыйнайт аны. Какым кокумду соцветиясын эмесин гүлүн жыйнайт. Одуванчик. Эрте менен жыйнайт, кечинде жыйнайт деген эрежелери барбы? Эрежелери бар, кээ бир өсүмдүктөрдүн эрежелери бар. Нурал агай жакында кант диабетине дабаа болчу өсүмдүк да табылганын айтып кубандырды. Бүгүнкү күндө мына дагы бир жапай өскөн кант диабетин нормада кармай турган, кант диабети менен жабыркаган кишилерди пайдалануу үчүн бир дагы перспективный өсүмдүк табылды. Ал флорада өскөн өсүмдүк болчу. Азыр илимий медицинада изилденип баштады. Атын айтып коюңуз. Атын кое турайлы. Чынында ал мындай өсүмдүктөрдү эл талкалап салат. Атын айтсам эле изилденип бүтүш керек дейсиз. Изилденип, ал даже өстүрөлү деп атабыз. Кыргызстан боюнча ал азыр Кыргызстан бир эле жеринде өсөт. Бир точкада элечи. Ушундай өсүм, андай информациялар көп, мындай нерселерчи. Биздин максатыбыз эме да, азыркы күндө максат эң баалуу дары өсүмдүктөрдүн 50%, даже 70%ке чейин эндемиктер кирет. Кызыл китепке кирген, корголгон өсүмдүктөрчү. Ошол өсүмдүктөрдү биздин максат азыр жайылтуу. Эгип, ар бир өсүмдүктүн өзүнүн өскөн зонасында өстүрүш керек аны. Башка жака мондай ылдыйга, түздүккө 400 метр, 300 метр мындай бийиктиктерге, мындай деңиз деңгээлине мындай жерге алып келбеш керек. Өзүнүн высотный поясына өстүрүп, райондоштурушубуз керек. Кыргызстанга бүт ошол өсүмдүктөрдү жайылтыш керек. Ошол пижма обыкновенная. Бул жерде максат дары өсүмдүктүн жапай өскөн дары өсүмдүктөрдү алып келип өстүрөбүз. Акклиматизациясы кандай болот? Бул высотада, бул почвенно-климатический условияда жерде өсө алабы, өсө албайбы? Анан Россиядан келген жаңы өсүмдүктөр бар. Рынокто, международный рынокто кайсы өсүмдүккө суроо талап бар. Ошонун максатыбыз чогултуш да ар кайсы. Биз азырчы Нурал байке биз могу Ош базарда деле, башка жакта деле дары чөптөр бар деп эле сатып алып ичип атпайбызбы? Ушул туурабы негизи? Негизи дары өсүмдүктөрдү өзүнүн эрежеси бар да. Дары өсүмдүктү чогултуунун, корготуунун, заготовка, сушка, хранение, упаковка өзүнүн эрежелери бар. Ар бир өсүмдүк өзүнүн эрежеси менен чогултулуп корготулбаса, дарылык касиетин жоготот.
составы аныкталып өтүш керек, курамындагы заттар аныкталып. Бир өсүмдүктүн эле составында ар кандай группадагы соединение болушу мүмкүн. Алкалоид, уулуу заттар болушу мүмкүн. Белки, углеводы, сапонины. Бир веществосы организмге жардам берсе, экинчи вещество организм талкалап коюшу мүмкүн. Мисалы, аконит, ошол эле. Булгур Мындай кошун. өсүмдүктөр улгор кошун. Өтө абайлап мамиле жасаш керек да. Дары өсүмдүк деп өзүнүн атын эле айтып тургандай. Алардын составында пайдалуу дагы, зыяндуу дагы заттар чогуу камтылат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эми химиябый элемент өнүктүрбөсө болбойт. Себеби дары өсүмдүктү биз дүйнөлүк рынокко алып чыгып, дары өсүмдүктүн курамындагы заттарды мамлекет өзү колго алып экспорт кылыш керек да. Частный компанияларга, сыртка чыгарууну токтотуш керек. Бул жыл сайын возобновляемый ресурс, растительный ресурс, кен байлык мисалы төгөнүп атпайбы? Канчалык запас чоң болсо да бул өсүмдүк ежегодно возобновляется. Ошон үчүн биз ушул физиологиялык активдүү заттарын жок дегенде фармакологический субстанция деп коет. Ошонусун алып экспорт кылсак, бир 10 эсе кымбат сатылат да, чем сырьёга караганда. По группам өзүнчө бөлүп сата турган болсо, анда 100 эсеге чейин рентабельный. Пайда. Бир жылда мен ушу жоопкерчиликтүү түрдө айта алам. Бир жылда миллиарддаган сом Кыргызстанга алып келип алат булар өсүмдүк. Ушу кен байлыктан ашса ашып түшөт, кем калбайт да. Могу фармацевтика бизнеси дүйнөдө алтын, нефти, интернет технологиясы, ушул сыяктуу эң прибыльный направление сыяктуу эле биздин мүмкүнчүлүк бар да, бизге Кудай берип койгон бир чоң байлык. Биздин 90%-тен ашык аймагыбыз, тоолуу аймактабыз. Ар бир жылгада, ар бир капчыгайда дары өсүмдүктөрүнүн ар бир жылгада бар да, капчыгайларда. Бир нече түрлөрү. Ошону бөлүп алып, кайсынысы международный рынокто востребованы, ошолорго биз Басым жасаш керек. басым жасап, ошолорду Кыргызстан аймагында плантация кылып өстүрүп, ошол соединенияны экспортко чыгарышыбыз керек. Нурал агай адистер менен биргеликте жакынкы 5 жыл аралыгында Кыргызстандын аймагында өскөн дары өсүмдүктөрдүн картасын түзүүнү максат кылып жүрөт.